ушундай кыздар бузулуп калыптыр, уят болуп калыптыр депчи. Кечинде эле клубка барат, ошондой кыздарды издейт. Кудайберден, мисалы, может быть, он может нанести вред здоровью, если по боксу выйдем. Кыргызстанда любят смотреть бои, но при этом они говорят, что это уят депчи. Бери акчаңды. Күтүп турам мен. Кроссовка алыш керек мажаң. Кыздай боюнупсуң депчи. Уят эмеспи, андай билип эле койчу. Эмне уяты бар экен? Ал менин жумушум болсо, эмнеге мен уялат экенмин? Мне без разницы адамдар эмне дейт. Уят дей, уят эмеспи, мен кыла берем. Некоторые люди предлагали мне танцевать go-go шоу. Клетканын ичине жылаң эле болуп билет экенсиң. Кишилерде им же тоже нравится, например. Они же вот эти парни, которые говорят уят, деп, они в клубы ходят и сами ищут таких девчонок. Кыргыздарга мындай жакшы президент керек. Жашоонун жаңы барагы ачылганда эле бардыгыбыз ага туура жана так из калтырууну көздөйбүз. Ал эми мынакей азыркы тапта өтө бир көпчүлүктүн кызыгуусун арттырып жаткан интернет тармагында бир бала аты менен бардыбызга белгилүү Бакыт мырза бүгүн менин коногум. Саламатсызбы, Бакыт мырза? Саламатчылык. Кош көрүсүз деле. Иштериңиз жакшыбы? Жүрөбүз, акырындап. Жүрөбүз интернет тармагында көпчүлүктүн кызыгуусун арттырып эле. Эч такое. Келиңиз жанда, мен сизди баягы Инстаграмда башка жакта берген интервьюларыңыздын баарын көрүп чыктым. Өзүңүз жөнүндө маалымат ала алдым десем да болот. Ошентсе да өзүңүздүн оозуңуздан уккум келип турат. Кыскача өзүңүз жөнүндө айтып бере аласызбы? Мурун агай болуп иштечүмүн. Вот сейчас я, можно так сказать, типа блогер, недоблогер. ТикТок тартып жүрөм, Инстаграмда иногда веду. Эмне үчүн анан агай болуп туруп тиктокер болуп кеттиңиз? Анткени мен иштеп атканда кичине аз-аздан тикток тартчумун. Бийлерде анан мектептен директорлор, башка мугалимдер айтчу да мага, сени алдан тартпай эле кой, бизди уят кылып атабыз депчи. Ошо сөз жүрөккө тийип калган. Айткам, ал менин ишим деп. Ушундай мен кубалып чыксам да, можно так сказать. Канча убакыт иштедиңиз мектепте? 2,5 жыл ушундай. 2,5 жыл. Бул деле көп убакыт экен. Мектепте көбүнчө ушундай бир рамка бар да, мындай жасасаң болбойт, тиңдей жасасаң болбойт. Аны явно айтышпайт, бирок андай рамкалар бар да. Түшүрүп коюшат бирок ошо. Түшүрүп коюшат. Мисалы мен тикток тартатсам, алар айтат да, бир жолу айтат, 2 жолу айтат, 3 жолу айтат. Бирок мен тикток я не стал удалять, они короче мне мындай болчу да, расписанияларды менять этип, анан мен кээ бирлерди убакыттарды билбей калгам да. И потом они говорили, что я якобы плохо выполняю свою работу, и по статье типа увольняют. Ошол кесипти өзүңүз тандап алдыңыз беле же баягы балдар аз болуп калып, айласызда мугалим болуп калгансызбы? Я вообще поступил в физкультурный, так случайно можно сказать, но не жалею об этом. Бирок мага жагат да, преподавать, там помогать. Балдар менен иштешүү жактуу? Ооба, иштешүү жакты. Бирок мындай сказать, 4 года в универе, знания, которые я получил, они в школе мне не пригодились. Ошо конспекттерди, то, что я проходил 4 года, они не практичный болду да, мектепте, потому что мектепте башка аура, башка атмосфера, балдардын баары башка экен. Балдар мындай ар кандай да, например, айылдык мектепке барсаң, аяк жөнөкөй балдар. Например, шаардын ичинде иштесең, аяктан уже мындай бай кишилердин балдары. Алар уже башкача ведут себя. Алар с учителями вообще не считаются. Бай кишилердин деп калдыңыз. Өзүңүз кандай үй бүлөнүн баласысыз? Мындай карапайым эле. Кайсыл жактын кылын аласыз? Ата-энеңиз тууралуу айтсаңыз, кайсыл жакта төрөлгөнсүз, өскөнсүз, Бактан эле төрөлгөм. Ошо кайсыл жерден тактап эле? Бишкек, Чүчү областынын. Ата-энеңиз эмне менен алектенет? Ата-энем пока не знаю, чем-то увлекается. Аны мугалимдикти таштадыңыз, андан кийин бийчи болуп кеттиңиз. Ар кайсы жерде бийлеп жүрөсүз. Элдер кандай кабыл алып баштады? Азыр элдерге жагат, ошон үчүн эле тартатам. Пайда алып келип атабы? Жок, мен негизи эмнеге тартатканым үчүн кыргыз эли маанайы көтөрүлөт экен да. Не только кыргыз эли, Казакстанда, Россиядан да көрүшөт экен.
аларга жагат экен. Ошон үчүн эле тартып жүрөм. Кандай мындай реклама жаатында иштеп атасызбы? Реклама азыр азыр деле жок реклама. Азыр пока. Тынч эле. Тынч. Бийлерди мисалы үчүн TikTok'ту өткөндө да кыздар менен маек кылганбыз. Алар айтып калды, 10-15 дубль менен бийлейбиз депчи. Сизде канча? Үйрөнгөнгө ошончо убакыт кетет дейт. Үйрөнгөнгө эми канча убакыт кетсин? 10-15 мүнөттө дубль деле, например, бир роликти базарга келип эле 10 мүнөттө эле тартып койсо, 15 мүнөт эми жада калса 20 мүнөт это уже көп болуп кетет. Базардагылар мисалы үчүн камера дегенде катышат, байкадыңызбы? Ошо бирок аларды көрүнүш керек да, типа бул ТВ кайгыл эмес дегенде. Ничего плохого не хочу вам сделать. Типа я просто поднимаю настроение. Гейлер бар, сами говорят, мен да бийлеп коеюнчу депчи. Алар менен кошулуп бийлеп коесузбу? Өзүңүз негизи ушул би тарабынан кичине билим алгансыз, мисалы үчүн мектепте, школдо жүргөндө ар кандай курстар болот, ошого барышыңыз мүмкүн, баргансызбы же өзүңүз эле азыр 24 жаштайын ушинтип бийлеп кетсизби? Карантинде үйдө бийлеп аткам. Анан чыгып эмелерге решил записаться в разные там профессиональные студии. Месяц-два походил и все. А так ютубтан карап эле үйрөнүп. Ютубка да иштеп атасызбы? Жок. Бир гана уже Instagram бар акчадан. Потому что ютубка иштегенде жакшы камера керек. Пока. Финансы жакшы болуп берет. Туура. Азыр эмне менен алектенесиз? Кошумча. Instagram менен жүрө бересизби же башка да жумуш барбы? Подработкалар болуп калат. Анча-мынча. Алып кой, тигип кой деп. Өткөндө бир жакшы эле бир ырчынын Instagram баракчасынан, тарышчасынан көрүп калдым. Ушу сизге карата айтылган сөз экен, белгилүү эле ырчы Кудайберди Айтбосуновдун. Ушундай жиндеп сизге ар кандай сөздөрдү айтыптыр да. Ага эмне кылып жибердиңиз? Ну, с Кудайберди мы были знакомы. Потом, можно сказать, деньги поссорили нас. Вот, и там у нас был такой маленький личный конфликт. Ошо анан. Ошону сөзсүз түрдө Instagram баракчага жүктөш керек беле? Алып жүктөсө мен деле жүктөйм да. Ал нерсе көп нерсени пайда кылып жиберет да. Не знаю, он знает, я знаю. Ал конфликтти пока айтпай эле коюм. Чечилди. Билбейм, чечилди элекпи. Ал мени бойго чакыраткан. Мен хорошо деген мейл депчи. Анан не знаю. Ушу бойго деп калдыңыз. Ушундан бир нерсе чечилип атат, анткени Аскат мырза мен дагы бой болду. Аны мен дагы көрдүм, анткени бойго ушунчалык жакынмын. YouTube тармагынан да көрүп чыктым. Пайда алып келип атат, сиздин ден соолугуңузга эле зыян келип атат. Эми Кудайберди Айтбосунов менен да ушташсаңыз дагы. Жок, Кудайбердиден мисалы, может быть, он может нанести вред здоровью, если по боксу выйдем. А предыдущие соперники, я не знаю, Аскат менен да, я руку повредил чуть-чуть. Можно так сказать, Кыргызстанда любят смотреть бои, но при этом они говорят, что это уят депчи, комментарий. Если вы видели, комментарий уят деп жазат, бирок мага дайректте постоянно жазышы. Бой каяктан болот, каяктан көрсө болот. Ошол эле адамдар. Они сами себе противоречат. Вот, и я могу так сказать, что это интересно людям. Мисалы, ошол бойду кимдер уюштуруп берди? Өзүңөр эле уюштуруп алдыңарбы? Жок. Ортодо бир нерсе болду? Бир киши келди. Анан айтты, силер эмне Аскатыкыңар поругались? Я говорю, да, там есть кое-что. Он говорит, анда уюштуруп берейин дедим. Я говорю, ну хорошо. И все. Ортого канча байге фонд канча болду? Байге деле ага төлөп бердим, төлөгөн жок. Жок, мен жеңдим. Анан ортодо акча болуш керек да туурабы? Ага төлөп беришти. Сизге төлөбөй койду? Жок, мен эчтеке алган жокмун. Эмнеге төлөбөй койду? Анам берем деди, ошо мен жүрөм. Ал киши ушундай иштери маанилүү киши, бизнесмен болсо керек. Ооба. Бирок ага төлөп мага бер. Ну, мен эчтеке алган жокмун. Сизге кереги жок беле? Жок, керек болчу анан. Аны сурабайт белесизби? Сурадым. Анам берем деди. Ошо жүрөбүз. Алдаган жок да. Бери акчамды. Бүтүп турам мен. Кроссовка алыш керек мага жаңы.
негизи эле ушул кыргыздарды айтып калбасызбы, уят дей беришет экен, же болбосо өздөрү айтып алып эле кайра башка эки сүйлөй беришет экен депчи. Кыргыздарга азыркы учурда эмне керек деп ойлойсуз? Кыргыздарга мындай жакшы президент керек. Президент буюрса шайланды дагы анда башка. Негизи вот не знаю, кыргыздарга жакшы воспитание, я не знаю, вот когда кичинекей кезинен бала өсүп атканда уят деш керек да, кичинекей кезинен, потому что с маленьких лет уже вот эти комплексы начинают расти у этого ребенка. Ата-энеси айтат, муну кылба уят, муну кылба уят, муну кылба уят. Бул биздин традициябыз анан ушундай. А потом, когда он вырастает, например, он уже стесняется что-то делать. Мисалы деле мен жаңы биле атканда мага айтчы, уят эмеспи, канча жаштасың, эмне билеп жүрөсүң депчи. Мен айттым, менин жашоом бул менин денем, эмне кылсам ошо кылам депчи. Вот. Я думаю, вот кичинекей кезинен жакшы воспитание керек да. Например, баланын бир шаңы чыкса, ошо колдоп туруш керек. Сиз ата-энеңиз колдоду азыр? Мен өзүм эле колдойм, болду. Башканын колдосу керек. Ооба, ооба. Мына дагы башка өткөндө дагы Instagram баракчаңыздан көрдүм. Shop деген магазин бар. Анын астында бийлепсиз. Ошентип чакырчы, реклама кылып бер, келип бийлеп берип. Ошода реклама кылгандан кийин эме мага жазышкан. Кээ бирлер келип калат. Кыздай боёнупсуң депчи. Уят эмеспи, андай бийлеп эле койчу. Ошолорго мен мындай суроо бердим да. Мындай эмне уяты бар экен? Ал менин жумушум болсо, эмнеге мен уялат экенмин? Сен мага акча бератасың, чтобы мне такое говорить. Поэтому, ну не знаю, для меня нет ничего постыдного. Не, есть, конечно, рамки, да, за которые я не ухожу. Но если адамдар уят десе, мне без разницы адамдар эмне дейт. Уят дей, уят эмеспи, мен кыла берем. Мага жакса кыла берем болду. Потому что адамдар мага акча бербейт да. Мисалы үчүн мага жакса кыла берем деп калдыңыз. Мисалы үчүн үстүңдү жылаңаччык, кийим жокчук десе да чыга бересизби? Не, я же говорю, рамки есть, конечно. Рамка да, бар, Демек акча үчүн башка нерсеге барбайсыз? Жок, не, ну, короче, я не буду говорить. Некоторые люди предлагали мне танцевать go-go шоу. Go-go не деп койчу эле, короче. Клетканын ичи эле жылаң эле болуп билет экенсиң. Жакшы төлөп беребиз деген, мен сразу жок деген. Канча сунуштар эле? Эми жакшы эле да. Менде уже давно iPhone болду, 12. Сразу эле. iPhone 12. Анан мен айттым сразу жок, потому что я считаю это ненормально. Туура. Кыздарды ол боюнуп алыптыр деп, боюнуп алып деп айтып калышат деп болдуңуз. Кыргыздын кыздарына көз карашыңыз кандай? Жооп береби талапка? Негизи эле сиздин кыз киши ушундай нерсеге ээ болуш керек. Характери там, ну не знаю, өздөрүнүн алып жүрүшү. Если девушке нравится одеваться ярко, она может одеваться. Ну, в принципе, аял киши ал деген личность да, в первую очередь. Она не кылам десе кыла берсин да. Кандай талаптар болуш керек? Мисалы үчүн жаман жолго түшүп кетип атышат, бузулуп кетип атышат деп эле мырзалардын көпчүлүгү ушинтип атышат да. Жок, например, ошондой кыздар түшүп атканда, ал эркек кишилерде им же тоже нравится, например. Они же вот эти парни, которые говорят уят деп, они в клубы ходят и сами ищут таких девчонок. Они сами себе противоречат. Типа, вот бир досум бар, айтат, ушундай кыздар бузулуп калыптыр, уят болуп калыптыр депчи. Кечинде эле клубка барат, ошондой кыздарды издейт. Ана мен иногда түшүнбөй калам да. Если ты критикуешь, то соответствуй дегендейчи. Ана мен билбейм мындай. Ал не зависит, наверное, от полового какого-то, например. Эркек кишилер деле жаман жолго түшүп калышы мүмкүн. Вот. Андай бир талаптар менде жок. Типа, кыздар мындай болуш керек, мындай болуш керек. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Мындай ушуга үйлөнөм деп, не знаю, жашыңыз 24-кө келип калды. Үй бүлө куруш. Эми ал көрдүңөр, кыргызский менталитет. 24 үйлөн давай, а то уят болот. Например, я не знаю. Сейчас пока нету, да, таких.
Канча жашта үйлөнүү туура деп ойлойсуң балдарга? Сөзсүз түрдө Ал деген эме зависит от самого человека. Кээ бирлер 17 жашта үйлөнөт, уже балалуу болуп кетишет. Кээ бирлер 40 жашта үйлөнөт. Ал деген индивидуально да. Адам 5 кол тең эмес да. Например, бул 24-тө үйлөнсө, бул, например, 15-тө үйлөнсө или это я лично не вижу, что зачем үйлөнүп болот? Какой-то плюс есть в этом? Үйлөнүш керек, аны багыш керек, анан балдар болот. Балдар мен мектепте иштедим, мен көрдүм кандай балдар экен. Ой. Вакыт алдыда кандай пландар бар? Пландар, чоң пландар бар. Надеюсь, ошо жетем. Көбүнчөсү кайсы жакта бийлеген ыңгайлуу? Базардан башкасы. Базардан башкасы любой жерден билебем. Бирок мындай клубтарга барып калган аяктан уялып калам. Неге? Карашат экен адамдар. Инстаграмда канча катталуучуңуз бар? 25 би, 28 билбейм. Билбейм, ошондой бар болуш керек. Дайректте кандай смс билдирүүлөр келет? Таанышпайлыкпы, жанышпайлыкпы. Вот такие типа. Давай познакомимся. У тебя есть девушка. Көбүнчө кыздар экен да. Мисалы Анан балдар да жазышат. Не деп? Эй, бойго чыгасың мен. Ар кандай барбер шоперы, официанты, модели. Баары эле бойго чакыра берет. А что это? С каких пор вы захотели уже драться? Типа? Негизи спорт жагынан кичине эмеңиз барбы? Билимиңиз барбы? Үйрөнгөнсүзбү? Ооба, залга машып жүрөм азыр для себя. Не, раньше занимался күрөш менен. Жашоо бир бутка кирди. Мисалы үчүн азыркы учурда Instagram аябай өнүгүп атат, өзүңүз байкап атасыз. Анан аттуу баштуу ырчы чоочулар бар, агаларыбыз бар, спортсмен агаларыбыз бар. Алар да сизге жазып калат, мисалы үчүн ай ушуну токтото эле койчу, мындай элечи, эркекче эле жүрбөйсүңбү деп айтып калышабы. Жана боюна алып тиги буу деп түшпөйбү? Ооба, ушундайлар бар. Залдан иногда айтып калышат. Ну, в начале это было. Мен айтадам, байке, менин жашоомдой келишпей эле койбойсузбу. Просто андай жакшы спортсмендер андай айтышпайт да, билбейм. Мындай чала спортиктер айтып калышат, бирок мындай улуу байкелер жөн эле сурап калышат да, эмнеге кылып атасың депчи. Болду, ушуну эле сурап коюшат. Эмнеге кылып атасың депчи. А мындай такого случая не было, что подходили, жазабам туда-сюда депчи. Мисалы үчүн жанагы бойго катышып аткандагы алгачкы мындай кандай сезимдер болду ичиңизде? Мен просто многие моменты Аскат менен түшпөй калды да камерагачы. Анан я же не знал его хорошо. Ойлоткам мындай высокомерный бала экен. Жаман ичим күйүп кетти. Да, обычный простой адамдарға қарай алдым депчи. Анан уже, когда я понял, что это надо как-то спортивное русло переводить, мне кичине в себя пришел. Кандай бала экен өзүңүз? Азыр мамилеңиз кандай? Мамиле жакшы эле. Дос бойдон калдыңар. Ооба. Кыргызели, я вам хочу сказать большую благодарность за то, что вы меня поддерживаете, в комментариях пишете. И единственная причина, почему я до сих пор снимаю ТикТок, это для того, чтобы поднимать настроение своему народу. Также хочу передать своим подписчикам, которые смотрят меня с России, с Казахстана. Этот год только начался, и надеюсь, в скором времени я выйду на другой уровень. Всем пока!